Каналымдын көрүүчүлөрү бүгүн ушул кыска нуска Кыргызстандын смог маселеси боюнча айтып кетер элем да. Ошол бүгүнкү күнү бекер кылып атышат өлкө бийлиги жана шаар бийлиги жана негизги жалпы калк ушул көмүр жагып үйүн жылуулап аткан. Бүгүнкү күнү күн жылыды, аба тазарды, ошол печкалар өчтү, очоктор өчтү. Ошондо баары эмки кышка чейин смог маселесин, кара түтүн, ыш түтүн маселесин унутту. Бирок бул 9 ай тез өтүп кетет, жай тез өтүп кетет, күз тез бүтөт, көмүр алыш керек болот күзүндө. Анан бул кара түтүн, ыш кайра башталат. Ошондо анан жылдан жылга биздин өлкөдөгү элибизге, ошол шаардагы элибизге, өпкөлөргө кара түтүн топтолот. Анан 17 жылдын ичинде онкология ооруларын пайда кылат. Бронхит, онкология жана башка. Эгерде байкасаңар, акыркы жылдагы ошол коронавирус өпкөңөргө мингенден кийин 1 айдан бери жөтөлүп, мындай дарыланганга оор болуп калып атат, байкасаңыздар. Бул деген кара түтүндүн, кара ыштын да кесепети. Анда эмесе ошол кара түтүн, ыштын кесепетин ошо 5-6 жеңүүчү жолун санап чыгалы. Биринчи жолу бул деген баарына бүгүнкү күнү ошол үйүндө очок колдонуучуларга газга өтүү. Бирок газга өтүү кымбат. Эмне үчүн? Анткени бизде монополист бар, Газпром. Монополисттин баасы менен карасак, аябай эле кымбат болуп калат да, магистралдан трубаны тартуу. Анан газдын да баасылары өсүп атат. Газ менен ысытуу үйдү көмүр менен ысытуудан 1,5, 2, 3 эсе кымбат чыгып кетип атат. Өзүм газ менен үйдү жагам, ошон үчүн билем эмнени айтып атканын. Бул биринчи жол, бирок кымбат жол. Өткөрүш да кымбат, газ трубанысын. Отопление кылыш да кымбат. Экинчи жол. Бул деген мисалы үчүн ошол орусиялыктар атомдук ядердик станцияны коебуз дейт да, Росатом. Койсо болот, кымбат болот. Анан өзлөрү баягы башкарса, элден акча жыйнаса мейли, бирок койгондо баягы коопсуздук маселеси бекем туруп калат. Эгерде ушул мисалы үчүн эртеңки күнү биз окелдерге жакпай калсак, анан бизге нааразы болсо бир нерсеге багынбай койсок кээ бир суроолоруна, анда ошол станция же токтойт, же утечка болуп кетсе, тегеректеги элдердин баары ушул онкология болуп өлүп тынат да. Ошон үчүн буга мындай кооптуу да, бир четинен кооптуу. Эгерде тоо арасына оору сайдын ичине курса жакшы, анткени оору сайдын ичинде антсыз деле ядердик гендер бар. Ошол анан бул экинчи жол, бул да кичине кымбатыраак, бул да кооптуу, бирок электроэнергиянын маселесин чечмек. Ошондо бүт баягы көмүр жаккан үйлөр ошол электроэнергияны жакмак. Үчүнчү жол бул геотермалдык станцияны куруу. Орточо болжол менен алганда геотермалдык станцияны бүгүнкү баалар менен курса 1 миллиард доллардын тегерегинде болуп калат. Эгерде ыгын таап, ушул Ала-Арча тарабында ушундай геотермалдык станцияны курса, Ала-Арчанын ысык суусу менен турбинаны айлантып электроэнергияны чыгарса болот эле. Ошондо геотермалдык станциянын бир жакшы жери, ал көмүр эмес, ал жердин кыртышынын ысыгынан иштеген станция. Ошон үчүн жер канча кылым, канча түбөлүктүү жыл жер мындай өмүр сүрсө, ошончо убак ушул станция иштей берет дагы. Мындайынан айтканда, биздин жашообузга жетет, биздин бала чака, небере чөбөлөрдүн жашоосуна жеткидей да. Бул деген түбөлүк акысыз энергиянын булагы. Геотермалдык станция абдан жакшы жол. Ошондо ар бир үй чарба өзүнүн отоплениясын, ошол жылуулатуу системасын электроэнергия менен иштетмек. Төртүнчү жол бул деген күн батареяларды таратуу. Күн батарея таратуу үй чарбасына бир отоплениясы менен кошо жакшы иштесин десе, баасы 40 000 доллардын тегереги чыгып кетет. Биздин баягы жергебизге, биздин калың элибизге жарамдуу эмес болуп калып атат да, анткени бир аз кымбатыраак эмгиче.
Анткени ошол 5 киловаттык станция $25 тегерек болот, 10 киловаттык станция ошол $40.000 тегерек алып калат. Ал $40.000 ичинен $20.000 батареянын эле баасы да. Бирок бул дагы жакшы болмок, анткени күн биздин өлкөдө 265 күн жылына күндүү болот, күн нуру чачып турат. Жана күн энергиясы жылдан жылга арзан болуп баратат. Күн батареялар жылдан жылдан ушул жакшы иштеп келди, мындай сапаты жогорулап атат да. Ошон үчүн бул нерсе жакшы болмок да. Балким мамлекет субсидия тап ушул Бишкектин же чоң шаарлардын ичиндеги үй чарбаларга субсидия берип күн батарея салдырса, бул смог маселесин чечмек. Ошону жашыл долбоор деп туруп, эл аралык фонддордон акчаны алып салдырып берсе, жакшы болмок. Аны биринчиден жашыл фонддор акчасын бергенге даяр эмес тез-тез. Экинчиден өлкө тарабынан, ошол мамлекет тарабынан кандайдыр бир ушундай иш аракеттер керек. Бешинчи жол бул деген кайсы жерден бир 500 миллион, 700 миллион доллар таап, биздин өкмөт Сары Жазда болобу же Нарын каскадында болобу дагы кошумча бир 500 мегаваттык, 600 мегаваттык электр станциясын курса. Эгерде ушундай станцияны куруп туруп, аны ишине киргизсе, бир 1-2 жылдын ичинде, 1-2 жыл кетет баары ага. Эң тез дегенде, кээде 4-5 жылга чейин кетип калышы мүмкүн ушундай долбоорлордо. Кээде 8-7 жыл кетип калышы мүмкүн долбоорлордо. Бирок кандайдыр бир жол менен тез 1-2 жылдын ичинде курса ушул 600 мегаваттык станцияны, анда бул бизге жетиштүү болмок. Анда ошол биздин үй чарбалар ошол көмүр менен жагылган чоң шаарларда электр энергия менен жагып, аман эсен ошол кыштардан чыгып турмак. Ошондо дагы смог маселеси чечилет. Мына бул 5 мындай жол. 5 жолу тең кымбат, 5 жолу тең оңой эмес. 5 жолуна тең акча керек. Балким эл аралык донорлордон бекер акчаны, грантты кайра барып сураш керекпи, же болбосо кредит алыш керекпи? Бир узак убакытка анан кредитти баарыбыз эл колдонгон эл төлөш керекпи? Ушундай суроолор турат да. Бирок смог маселесин чечпесе болбойт. Эми акыркы 6-чы чечим эң арзанынан. Ошол ар бир үй чарба, баягы көмүр менен жаккан үй чарбага өзүнүн печкаларына түтүн кармагычтарды койсо, фильтрлерди койсо, бул деген бир четинен ошол очоктордун күйүшүнө тоскоол кылат да. Очоктор түтөп жакшы күйбөй калышы мүмкүн. Бирок бир четинен эгерде туура кылса, аны кандайдыр бир деңгээлде, кичинекей деңгээлде болсо дагы кара түтүндү фильтрлер өзүнө соруп алмак. Бирок ошол фильтрлердин баасы бул жол менен алганда баары бир $100-200 тегерек болуп калат да. Аны мамлекет табыш керек акчаны, же ар бир үй чарбага мамлекет штраф салдырып, коркутуп, үркүтүп, анан ушундай фильтрлерди салдырыш керекпи? Ал жолдорун караш керек да, кандай. Бирок эгерде мисалы үчүн ушул видеону сиз көрүп атсаңыздар, анан сиз өзүңүздөр ушул жеке үй чарбанын кожоюну болуп атсаңыздар, бир сураныч, кудуретиңиз жетсе, газга өтүңүздөр, күн батареясына өтүңүздөр, өзүңүздөр эле, мамлекетти күтпөй эле. Эгерде ага бир аз кыйын болсо, баарыбызга кыйын, акча жетишпейт. Мен деле мисалы үчүн газды даяр сатып алгам, үйдө сатып атканда, ал эми баягы күн батареясын коеюн деп атсам, аябай кымбат экен. Мен деле ошол түшүнөм ушул нерсени. Мүмкүн болушунча анда кандайдыр бир баягы шабыркүл болобу, баягы казактан мындай түтүндү аз берген көмүрдү алыппы, же болбосо ошол печкага фильтр салыппы, кандайдыр бир кыйынтап биздин өлкөбүздүн баягы жалпы түтүндү кошпой, кара түтүндү кошпой, ошо кандайдыр бир чара көрүңүздөр. Билем, татаал нерсе, татаал суроо. Бирок аракет кылыш керек да. Эмесе балдарыбыздын баары келечекте урукчан болот. Бул бизге эч не керек эмес. Ошол кыскасы.